Саламатсызбы? Регионда Абалким автордук программасы. Кайрылы фейк аккаунттар менен троллордун баш айлантканга аракет кылган жүрүштөрү менен айрыкча социалдык тармактарда маалымат согушу жүрүп жатканын даана байкоого болот. Кумтөр иши боюнча камакка алуулар башталганда соц тармактарда миңдеген жаңы жана эски фейктер пайда болду дагы, камалгандын баарын эле эл уулу атап, кыргыз элинин үстүнөн болушунча шылдыңдап жатканын сиз деле көрүп турсаңыз керек. Ал пиарщиктердин арасында албетте журналисттер да, блогерлер да толтура. Өзүн өзү көз карандысыз журналист атаган көпчүлүк кесиптештерибиз бүгүн эми уялбай нетпей эле Кумтөр кыргыз элине өткөн күндөн тартып, аны сентерачыларга энчилеп берип коюп, тымпыйып кыргыз элине чыккынчылык кылган саясатчыларды айга күнгө теңеп, эл уулу, журт уулу деп отурушканы албетте өкүнүчтүү. Айла жок, акча адамды ырдатып, акча адамды бийлетип калган заманда жашап атканыбыздан кийин, бул тырмакча ичиндеги эл уулдарынын фейктерине дагы, алардын авторларына дагы Кудай гана ынсап берсин деп тилек кылабыз. Кумтөр үчүн камалган кишилер болсо, тымызын баягы эле акчанын күчү менен өз саясатын жүргүзүүгө аракет кылып жатышат. Айрым маалыматтарга караганда булар эми дүңүнөн биригип, азыркы кыргыз бийлигине сүр көрсөтүп, митингдер менен коркутуп, жоопкерчиликтен кутулуунун айла амалын жасап башташкан. Албетте, булар чындап эле Аллах алдында ак болуп, өздөрү айтмакчы, Кумтөргө бир тыйынчалык дагы тиешеси жок болушсаго, эл уулдары деп калың журтубуз колдоп алат эле. А бирок тилекке каршы ушунча жыл бийликте отуруп, Кыргызстанды каалаганча калчап жүргөн бул агаларыбыздын Кумтөрдү өзүбүзгө алалы деп чыккандарды баштан ары чаап, кыргыздын эмес, Сентеранын уулу экенин өздөрү өз колдору менен көрсөтүп келишкенин кантип танабыз. Же Кыргызстанда бирөө жарым бар бекен, мисалы, ушул Кумтөр боюнча камалган депутат Зулпыкаров же депутат Жээнбековдун Кумтөр кыргыз элине өтүшү керек деп безилдеп чургап жүргөнүн көргөн. Жок албетте. Бирок Кумтөр кыргыз элине өтсүн дегенде жан талашып, танапис эле танапис деп безилдеп, депутаттарга сөз бербей, чыйпалактап, 20 000 акционердин тагдыры эмне болот деп парламентте ыйламсырап жүргөндөрүн бүт элибиз көрүп, билип турганы чындыкта. Фейктер тууралуу сөзүбүздү улантаардан мурун алардын сөздөрүнө такыр ишенбөөгө жана алар менен такыр соц тармактарда достошпоого чакырабыз. Эл уулу саясий куугунтук деп туш келди жерге жазып таратып отуруп, булар кыргыз элинин үстүнөн шылдың кылып жаткан чыныгы чыккынчылардан экенин так билиңиз. Чындыгында абакта канчалаган карапайым жарандарыбыз эч күнөөсүз же болгон бир кичинекей айыбы үчүн жылдап отурушат. Бирок алардын таламын эч бир журналист дагы, эч бир фейк троллдор дагы талашып чыкпайт. Эмнеге? Анан эле бир саясатчы же бир жемкор чиновник камалса эле, эл уулу кыргыздын багына жаралган инсаныбызды камап коюшту деп туш тараптан безилдеп чыгышат. Анткени жанагы абакта жаткан карапайым мекендешибиздин фейктерге, пиарщиктерге бере турган акчасы жок. Ал кишини айылынын баары актап мактап, райондун баары сүйүп турса дагы, ал кишилер тууралуу эч ким эч нерсе жазып чыкпайт. Эч ким ал тууралуу ойлоп да койбойт. Маселенин баары акчада жана саясатта жатканы ушунда. Албетте, муну баарыбыз эле эң жакшы түшүнүп, байкап турабыз деңизчи. Эгер ошол Кумтөр маселеси көтөрүлүп, кыргызга өтсүн деп аракет көрүлүп жаткан кездери эл тарапта болуп, сентерачыларга эмес кыргыз элине жан тартышканда, анда буларды фейктерсиз эле кыргыз эли өзүнүн уулу кылып сыйлап, төрүнө чыгарып алат эле да. Ошондо бүгүн акча коротуп, өздөрү жасалма түрдө интернет тармактарында колдоо калтырып, жасалма түрдө акчанын күчү менен өздөрү эл уулдары ататып, айылдаштарына, колундагы ишканаларында иштеген жумушчуларына жалдырап, 1 саатка митингге катышып койчу деп жүрүшпөйт болчу. Бул жагы Казакстан, бул жагы Москвага чейин жардам сурап кайрылып, утур эле ооруп калууга аракет кылышып, утур эле кат жазып, утур эле саясий куугунтук жеп жаткан кишинин ролун аткарууга зарылчылык болбойт болчу. Анан эми колуң менен кылганды башың менен тартууга эркиң жетпесе, анда неге кыргыздын алтынын кыргызга эмес, каяктагы бир сентерачыларга карматып отурдуң эле деген суроо жаралбай койбойт.
Анан эми албетте бул камакка алынгандардын жана берки бийликке жетпей калгандардын пиар топтору бүгүнкү бийликти болушунча жамандап, элге жаман көрсөтүүгө аракет кылышат. Бул саясаттагы, айрыкча кыргыз саясатындагы адаттагыдай эле көрүнүш. Түркмөнстанга барып, коопсуздук, газ, электроэнергия, туризм, соода-сатык долбоорлорун макулдашып, ири келишимдерге кол коюп келеби? Тажикстанга барып, согуштук чекте турган оор абалды жөнгө салып, чек ара маселелерин бир эле Кыргызстандагы эмес, жалпы Орто Азиядагы туруктуулук үчүн маанилүү маселелерди чечишип келеби? Айырмасы жок. Жаман дегенден башка сөз ооздорунан чыкпашы анык турган сөз. Буларга койсо, өлкөдө согуштук, кризистик абал пайда болсо, элдер бийликти жаман көрүп, ушул бийликке жетпей калган саясий топ дароо бийликти колго алып, уурулугун улантып, капчыктарын толтуруп, элди ширин сөздөр менен алаксытып туруп, четинен чет жака качып кетишсе. Баягы эле Кыргызстанды каалагандай калчаган 200-300 үй бүлө биринен бирине өткөрүп, билгенин кылып жүрө берсе. Карапайым эл куру сөзгө алданып, мигрант болуп, бөтөн жерде өз үй бүлөсүн 2-3 жылда бир көрүп коюп, өмүрүн өткөрүп жүрө берсе. Бул тырмакча ичиндеги эл уулдары миллионердик жашоодо жашап өтүп, уул кыздарына, небере чеберелерине чейин кыргыз элинин эсебинен камдап койгон миллиондогон долларларды таштап кетишсе. Алары дагы анан атасынын жолун жолдоп, каалаганча депутат болуп, каалаганча министр болуп, карапайым элдин үстүнөн шылдыңдап, башына бир аз иш түшүп калса, дароо 5-6 сом бере калып, митингге чыгарып, маселеси чечилгенден кийин элдин ырыскысын урдап, уялбастан жүрө беришсе. Көрүнгөн жерге чыгып алып, сулуу сөздөрдү шакылдап коюп, ишенчек элибизди сөз менен сыйкырлап, акылын урдап, байманап саясатчыларыбыз ушинтип, бири-бирине акылуу кызмат көрсөтүп, бул дүйнөдөн жыргап жашап өтүп кете беришсе. Кыргызстаныбыз болсо күндөн күнгө артка кетип, кече эле эч ким киши ордунда көрбөгөн тараптар бүгүн эми кыргыз элине карап атырылып, шарт коюп, каш кабагын бүркөп мамиле кылып калса. Же мамлекет мамлекеттей болуп, күчтүү заманбап аскердик техникасы болбосо, же ооруп калсаң дартыңды жеңилдеткен медицинасы болбосо, окуп билип алайын десе сапаттуу билим берген китеби жетишкен, отурган отургучу жетишкен мектептери болбосо. Ушинтип жүрүп 30 жыл убакыт өткөргөн эл уулдарына бүгүн дагы сый көрсөтүп, бүгүн дагы ошолордун сөзүн сүйлөсөңүз, анда сиздин жүрөгүңүздө, мекенчилдигиңизде же ой жүгүртүүңүздө маселе бар экени талашсыз. Бүгүн Кыргызстаныбыз кайра жаралуу мезгилин баштан өткөрүп жатканын так түшүнүп, билимдигибиз, ынтымагыбыз менен гана алдыга жылып кете алышыбызды так билишибиз зарыл болуп турат. Биз түрдүү амбициялары менен жашаган миң түрдүүбүз. Бирок Кыргызстаныбыз бирөө экенин унутпасак болгону. Саламатта калыңыз.